Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде ачык сөз программасы. Биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Бишкек шаарынын экс мэри жана ошондой эле бир топ убакытка созулган чулгандуу процесстери жүргөн Нариман Тулиев болмокчу. Саламатсызбы, Нариман мырза? Саламатсызбы. Биздин ушул чакырыгыбызга сиз келип бергениңиз үчүн эң алды менен ыраазычылык билдиребиз. Анда эмес айтыңызчы, бүгүн эмне менен алек болуп жатасыз? Чыкканыбызга майдан бери 7 ай 8 ай өтүп кетти. Эми ошол кезден бери апам катуу ооруп аткан. Ошондон бери дагы бир 2 инсульт алды бачы. Бирок ага карабастан азыр бүгүн аман эсен ошол апабыз менен алек болуп атабыз. Мындан тышкары өзүмдүн денсаулыгым менен ошол бир айда бир 2 айда бир бар Москвага леченияга барып келип атам. Ошол андан тышкары эле баягы мен өзүмө чечкем ушул 1-2 жыл эч ким аралашпайт. Албетте эркиндик менен абакта отургандын айырмасы абдан чоң. Кудай андан баарыбызды эле сактасын. Мына эркиндиктин абасынан дем алып жүргөнүңүздө мен ушул суроону бергим келет да. Ошондон кийин сиздин кулк мүнөзүңүз, көз карашыңыз жашоо болгону өзгөрдүбү? Албетте өзгөрдү. Мисалы бул окуя болбогондо бир топ адамдар ушул убакка чейин дагы жанымда жүргөн. Мисалы мына ошолордун баары бир тобу кетип, бир тобу келгени, мисалы ошол эле мисалы абакта отурганда мисалы кичинекей банан, бир кара нан күнүгө 2-3 пакет келип калат. Анан кимден деп, бул кимден десең, жөн эле фамилиясы жок, жөн эле бир пенсионер же дагы бирөө келип таштап кетти, могу Тулиевке барып койгулачы. Дегенде ошону карап биринчиден ыйлагың келет. Жөнөкөй адамдар. Ошондой эле өмүр бою жаныңда колдоп жүргөн, өмүр бою сенин жаныңа жүрүп байыган, өмүр бою сенин жаныңа келип ушул колтуңа кирип алып ушинтип жүргөндөр, мына ошолордон көбүнөн, конечно, үмүттөштүк. Ошолор мисалы бир мындай бир бөлүккө караман бирис болгонго жарашкан жок. Бирок ошого караганда башка мисалы ошол эле мунун жаман болуп жүргөн балдар, жаман мисалы урушуп жүргөн балдар, ошол эле мындай көз мындай караштарыбыз мындай бирге келбеген балдар, ошолор наоборот ушундай кыйын убакта ошолор жардам берип, үй бүлөгө келип жардам берип, ошолор каякта болот, сот болсо сотко келип, мына ошондой турмуш экен. Муну мен эмес, муну ар бир адам мындай өткөндөр көрөт. Өлкө президенти коррупция менен аяосуз күрөш жүргүзүү иш-чарасын баштаган. Мына ушундай негизинде бир тойлуу иштер ачылып атат. Сизге байланыштуу болгон ошол президенттин аппараттын жетекчиси Данияр Нарымбаевдин отурушу бул сиздердин сот процесси менен байланышы бар. Аны коомчулук билет. Айтыңызчы, мына ушул коррупция менен күрөшүү кандай жүрүп жатат? Албетте бул иш туура. Бирок ошондой эле ошону кылып аткан адамдар муну бурмалап өзлөрүнө кылып атпайбы? Муну ошол мисалы ошол эле Нарымбаев, Салянованы саясий крыша болуп, мисалы ошол информацияны, керектүү информацияны өйдө чыгарбай президентке. Кереги жок информацияны берип, каалаган информацияны беришип, өзлөрүнө каалаган. Мисалы тигине мунунда акча бар, муну кичине эметебиз. Акча бербесе, алып барып камайбыз. Мына ошол заман Салянованда болбоду. Мисалы прокуратураны такалаган Нарымбаев менен Салянова болду. Эмнеге? Мына мен айтып кеткендей, саясий крышасы Нарымбаев болду. Исполнители болсо Салянова болду. Мисалы мени допрос жок эле үй менен салып кетип эле камап коюшту. Бир далили жок эле. Ага коомчулук эч ким деле унчуккан жок. Мен деле унчукпай отуруп бердим. Карашы. Болгон документин болуптур. Болгон документтин баарын топтодум Кытайдан. Адвокаттар өзүм топтодум. Өкмөттүн, Кытайдын өкмөттүн документтерин баарын топтоп туруп легализовать алып келдим.
Сотко даярдым, мен ойлодум баары сот менен татнакка чыгып кетер деп. Бирок тилекке каршы ошол сот булардын иши адамды камап коюп, андан кийин акырын ошол бир туугандары эле ошол эле мына күйөөсүн ошолор акырын туугандарына келет да акырын айтат. Хорошо, биз чыгаралык, биз бүтүрөлү, канча бересиңер? Деп бул мисалы бүгүнкү күндө бул жаңылык эмес. Мисалы бүт иштерди карап көрсөңөр, мисалы Салянованын убагында кылган иштер. Салянова менен Нарымбаев булар только мамлекет үчүн иштешкен жок. Булар только өзлөрүнүн чөнтөгү боюнча иштешти. Бүгүнкү күнү мен ойлойм, бүгүнкү күнү ошол эле прокуратуранын балдары, ошол эле көбү мисалы ойлойм, Салянова Кыргызстанда эң бай прокурор, бывший, эң бай адам. Мисалы, муну элдин баары билет, кимден канча алганы. Мен ошол бир сизге бир случай айтып коеюн. 31 күнү бир министрди андан бир ай мурун ноябрда камашкан. Министрди мен фамилиясын айтып койдум. 31 декабрь. Ноябрда камашты. Анан министрди камагандан кийин ошол эле Салянова камады. 303 менен 5-6 баласы менен камашты. Первомайдын соту 2 айга сот кабакка жапты. Ал министр шаарга берди. 30 декабрда шаарда каралды иши. 30 декабрда шаардын соту жок, 2 айга абакта турсун деп чечим чыгарды. Бирок акага карабай 31 декабрь күнү саат кечки 8:30да СИЗОдон абактан ал министрди чыгарып кетишти. Кандай чыгарат? Же соттун токтому жок болсо, же эчтеке. Бул Салянова менен Нарымбаевдин билген болуп жешкен. Каалагандай кылышкан. А мындай көп нерселерди президент билбейт. Мындай көп нерселерди агенстте Нарымбаев отурганда өзү чыгарган эмес. Бүт баардыгы жакта өзү кармап, өзүлөрү ушу Салянова тырышып атат. Билген иш, кылган ишин кылышкан. Ошол мисалы Бакиевдин режимде иштеген балдардын баарын бир сыйра абакка алып барышып, акчаларын алып кайра чыгарышты. Анын кылчылыгын баары билет. Ошол нерселерди эмне каралбайт Салянова. Ошол эле мисалы Калыс Ордодо мисалы өзү айда ошол жерде кичинекей үйдө турчу. Ошол үйдү барып көрүп келсеңер, ошол үйдү бирөө бир бакчка иш кошуп, ошол бизнесмен балага сатышты ошол үйчү. Ошол үй бери дегенде бир ашып кетсе 10-15 миң доллар турат. Ошол 100 миң долларга сатышты. Салянова ушундай кылган адамды бүгүн кыргыз эл герой кылып атат. Бул коррупционерлерди камаган, бул тиги Салянова мен дайыр ошол элге айтып кетейин. Ким акча берген Салянова менен Нарымбаев акча бербегендерди камады. Бул бүгүн болобу, эртең болобу, тарыхта мунун баары чыгат. Ошол эле азыр Салянованы алып барып камаса, ошол Саляновага берген адамдын баары арыз жазат. Анткени ичин оорутуп алышкан. Мисалы ак жеринен күйгөн. Андай адамдар көп. Салянова ушул 2,5-3 жылдын ичинде ошол эле жанагы курулуштагы канча деген иштеп аткан компанияларга НПО кыздарды чыгарып коюп, пресс-конференция бердирип коюп, анан өзүнүн балдарын жиберип коюп, канча деген акчаны алышты. Ошонун баары арыз жазат, мунун баары. Бул мисалы айда кылбаганды эч ким 15 канча прокурор болсо Кыргызстанда, ошонун 15 ошол эгер мен канча 25 жылда 20 прокурор болсо, ошонун 19 кылбаган нерсени жалгыз айда кылып кетти. Анан ушул кыз бүгүн герой болуп атат. Мен геройм бүгүн. Бул кызды кичине азыр касса, мени касканда. Мени мисалы 4 жыл жаттым, 4 жыл казышты. Мына ушул эле иштетип аткан бир туугандарым компаниялары, ошол эле балдарымдын компаниялары, ошол эле жана мэрияны миңдей текшеришти. Эгерде мен текшергендей, мени карап, лупаны карагандай Салянованы карасаңар, көп нерселер чыгат. Мына сиз айткан мурдагы башкы прокурор Аида Салянова кечээ УКМКга суракка чакырылды. Бирок мындан чоң саясат дагы болуп жатат. Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Мисалы таң калам да, бир нерсеге таң калам. Биз 2010 жылдан баштап мына абакка жатканга чейин миңдеген ошол эле ГКИдин миңдеген допросу бар.
кийинки прокуратурасына бардык, мисалы башка вопростор менен. Мисалы Татнакай барып эле, Татнакай келди, аны биз эшикке чыгарып алып телевизорго мисалы кыйкырып өкүргөн жокпуз да. Бизди чыгарып атат деп. Кишини таң калып атам, мына барды, Татнакай барды. Татнакай биринде кайра чыкты. Эми ошондон мындай саясий иш кылып атат да, саясий иш кылып атат. Демек, мындай да артында бирдеме бар үчүн бул саясий кылып атат. Демек, билип атат, что эгерде Салянова Аида камалып калса, Салянанын болгон былыктардын баары чыгат. Мен айтып кеттим, ушул былыктардын баары чыгат. Мен буга көзүм жетип турат. Биринчиден, экинчиден, баягы кыргыздарда айтат, көрү каспа дейт, касса таязыраак кас, өзүң түшүп каласың деп. Мына бүгүн Аида ошол туура эмес иш кылган үчүн Алла Таала карап турат. Эгерде буга чейин мисалы 20 ген прокурор болсо, алар мисалы Татнакай жүрсө, мына бүгүн именно ушул Салянова Аиданын ушул ишке түшүп калганы бул Алла Тааланын да эмеси. Мен ойлойм, муну биздин убагында Салянова прокурор болуп турганда бизди допроска чакырып туруп алып барып Биз деле депутат болчубуз. Эч кандай эмес жок, допросу жок эле, алып барып камап коюп туруп, анан кагаз иштешкен. Буга 2-3 айдан бери мисалы айтылып атат, коомчулукта ушундай Елисеевке берипти. Ушундай коомчулукка бул эме эмес, бул мисалы ошол Бакиевдин үйлөрүнө бул жакын болчу. Айтат, Тулеев сен жакын эмесиң. Мен жакын эмес болчумун. Мен иштеп бергем, кыргыз элине иштеп бергем. Бирок коомчулукка элдин баарына нерсе кирет, ушул 2 күндүн биринде эле Аида жалабат менен жүрчү. Эмнеге жалабат барат? Андан сурасаңар болот. Өзү айтып берет. Ошол эле ошол кезде 2008-2010 жылдын эмесин карасаңар, командировка каяка барган, жалабат деле жүрчү. Мына ушул Аида Салянованын иши боюнча парламентте дагы Ата Мекен фракциясынын депутаттары аябай катуу сөз сүйлөшүүдө. Ошол менен катары парламенттик комиссия түзөбүз деп чыгышты. Сиздер мынакей сиз, Ахматбек Элдибек, Канчек Ташиев жана башка мына депутаттар сиздер камалганда дагы ушундай суроо көтөрүлдү. Бирок бул мынчалык баягы тез жылган эмес да. Парламентте ошол Аида Салянованын иши боюнча айтылып жаткан комиссиянын түзүлүшү боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Биз боюнча комиссия түзүп атканда ошол эле Ата Мекен партия кирген эмес комиссия. Ошол кирген эмес. Неге? Эми өздөрүнөн сурасаңар болот. Эмнеге Ата Журт партиянын депутаттары камалып атканда силер комиссияга каршы болгонсуңар? Эмнеге бүгүн Ата Мекен депутаты каралып атканда силер комиссия деп аракет кылып атасыңар? Ата Журттан 5-6 киши соттолду. Ошол 5-6 кишинин эмнеге хотя бы бирөөнө макул болгон жоксуңар? Баарына каршы болдуңар. Эмнеге бүгүн Салянованын иши каралып атса, силер комиссия түзөсүңөр. Мына ошол менен өзүңөр коомчулук эл ошол менен бааласа болот. Башкасын айтпайм. Ишкерлердин иши баш мыйзамда корголуп турса дагы, мына ушундай иштердин болуп жаткандыгына сиздин көз карашыңыз кандай? Конституцияга жаңы киргизилбеди. Мисалы, өзгөртүү жаңы киргизилди. Муну колдош керек. Мисалы, жакшы көп нерселер жакшы киргизилди. Как ишкер катары, как кыргыздын жаран, жөнөкөй жаран боюнча айтсам, бул эң ушул кезде эң туура конституция. Биринчиден, мына бүгүнкү күндөн баштап, ушул конституция киргенден баштап правоохранительный органдар ишкерге азыр кирбейт. Бир гана налог төлөсөң, анан налоговый полициясы налог, калган иши жөнөкөй. Бул ишкер үчүн, бул ишкер бул 25 жылдан бери муну качан болот деп келишкен. Мына бүгүн ошол болуп атат. Биринчиден. Экинчиден, мамлекетке мына бүгүн
Гана парламенттик мамлекет болдук. Мына эми мына туура айтсак болот. Мына бүгүнкү күнү парламент, премьер-министр, парламент чечет. Үчүнчүдөн ошол эле мына казак туугандарыбыз, бир туугандарыбыз мына бир 10 күн болду, 10 күндөн бери парламенттик республикага өтөлүк деп мына өтүп атышат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ачык сөз программасын көрдүңүздөр. Бүгүн биздин көрсөтүүбүздүн коногу Бишкектин мурунку мэри коомдук ишмер Нариман Түлеев болду. Анда кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.